Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков USAID-тин Кыргыз Республикасында сот адилеттүүлүгүн жайылтуу боюнча жаңы долбоордун расмий ачылышына катышты. Иш-чарага мамлекеттик органдардын жана жарандык сектордун өкүлдөрү катышты. Өз сөзүндө Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков өлкөдө сот реформасы жүрүп жаткандыгын, анын негизги максаты көз карандысыз жана эффективдүү сот бийлигин куруу болуп саналат. Мында сот адилеттиги институттарынын көз карандысыздыгынын эл аралык принциптери негиз катары алынгандыгын белгиледи. Бул процесске сот корпусу, мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлик бутактары, юридикалык коомчулуктун эл аралык жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү активдүү катышууда. 4 багыт боюнча иштерди камтыган долбоор мамлекеттик органдар, анын ичинде сот органдары менен өз ара аракеттенүүгө багытталган. Укук булагы долбоордун максаты сот адилеттигине жеткиликтүүлүктү кеңейтүү, соттордун ишинин ачыктыгын жогорулатуу, коррупцияны азайтуу, маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө соттук инновацияларды колдоо экендигин эске алып, Жогорку сот бул багытта тыгыз кызматташууга даяр деп билдирди төрага. Укук булагы долбоорунун жетекчиси Фред Хьюстон аталган долбоор жарандардын сот адилеттигине жетүүсүнө көмөк көрсөтүүгө, сот органдарынын ишинин ачык айкындуулугун жогорулатууга, гендердик сезимталдыкты жайылтууга жана коррупцияны азайтууга багытталгандыгын белгиледи. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасындагы калктын укуктук керектөөлөрү туурасында кыскача иликтөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөтүлдү.